Өлкөдөгү урчундуу окуяларды камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштан кыскача түрмөк. Эсептөө палатасы Ош шаарынын бюджетин текшерүүдө мыйзам бузууларды аныктады. Ата журт Кыргызстан мекенчил фракциялары Байсаловду кызматтан алууга камынды. Сунуштама президентке жөнөтүлөт. Өкмөттүн орунбасары келип алып мыскылдап отурат. Россия Федерациясы Кыргызстан менен Тажикстандагы базаларында аскердик даярдыкты күчөткөнүн кабарлады. Кара Суу шаарынын тургундары поезд станциясындагы жолду тосуп салышты. Алар көмүр ташыгандарга нааразы болууда. Өзү негизи анда стоянкасы жооп бербейт стандартка. Жерде башы үйлөрүбүз, өзүбүзгө дем алыш башы болбой калды да. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчынын маалымат кызматы тараткан кайрылуунун текстин толук сунуштайбыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүз 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечирди. Кыргыз-Тажик чегарасында эки ирет кайталанган каргашалуу окуяларды ар бир кыргызстандык жүрөгү менен сыздап, терең кайгыруу менен кабыл алды. Айкөл Манасатанын урпактарыбыз деген көкжал жоокерлерибиз менен эл ичинен чыккан эр азаматтарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, өлкөнүн эгемендигин сактап калуу үчүн болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүштү. Тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда 99 жараныбыз курман болуп, орду толгус оор жоготууларга учурадык. 477 жараныбыз ар кандай жаракат алып, азыркы убакка чейин дарыланып келет. Эл уулдарынын мекен чегин көздүн карегиндей сактоодогу каармандыгы тууралуу эчен деген макала баяндар, көркөм китептер жазылып, даректүү фильмдер тартылып, болуп өткөн окуяны келечек муундун көз алдына тасмадай тартып бере турган мезгилдер али алдыда. Ата мекен үчүн кан жанын аябаган эрдиге, мекенчилдиге муундан муунга даңазаланып, элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып калат. Жамы журтубуздун, жалпы мамлекетибиздин тикесинен тик туруп, жапатырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында 2021 жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп, толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөлөрүнө да өз убагында үйлөр курулду. Кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында 2022 жылдын 17 сентябрында Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө, андан кийин 2022 жылдын 10 октябрында, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусунда куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыртаткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарым чыкты. Аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөлүнүп берилди. Учурда талкаланган 418 үйдүн 381 бүткөрүлдү. Калгандарын калыбына келтирүү жаатында курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары жапа чеккен жарандардын найса берүүчү мекемелерге болгон 31 миллион сомдук карызы жоюлуп, 63 миллион сомдук найсалык келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Каргашалуу окуяда эл жер үчүн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, жабыртаткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралары дагы улантылат. Ардактуу агайын туугандар, биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекетибиз чир алып, чегара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилик иш-чараларды кабыл алганын билесиздер. Өлкө тарыхында алгач ирет республикалык казынанан куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатылып алынды. Натыйжада экинчи жолку кагылышууда татыктуу жооп кайтарылып, мизим айтарылып, көптөгөн курмандыктардын болушуна жол берилген жок. Чегара коопсуздугун бекемдөө, жоокерлерибизди зарыл болгон жабдыктар жана техника менен камсыздоо жумуштарын мындан ары да улантабыз. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болуп, жергебизде тынчтык өкүм сүрсүн. Кече 27 апрелде Мырзаке Карагулжа Алайкуу унаа жолунун 77 чакырымындагы Күйүк тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, тар суусуна кулаган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, унаанын айдоочусу жолдон чыгып, тар суусуна кулагандыгы тууралуу маалымат Өзгөчө кырдаалдар министрлигине келип түшкөн. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү унаадан чыга албай калып калган. Ал эми айдоочу
айдоочусу өз алдынча чыгып кетүүгө үлгүргөн. Бүгүн издөө иштерин улантуу үчүн Карагулжа райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамына айгай жарыяланып, аталган райондун бөлүмүнөн 10 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 30 адам, Ички иштер министрлигинен 10 кызматкер жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Эске салсак, сууга кулаган жаранды кече жалпы 79 адам издешкен. Түнү коопсуздуктан улам издөө иштери убактылуу токтотулган. Ысык Ата санаториясы мамлекетке ири суммада зыян келтиргени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, санаторийдин мурунку мүдүрү жана санаторийдин айрым кызматкерлери жеке ишкерлер менен алардын материалдык кызыкчылыктарды максат кылып кылмыштуу бүтүмгө кирип, 2020-2022 жылдарга жалпы суммасы 12.996.615 сомдук каражаттарды мыйзамсыз эсептен чыгарышкандыгы аныкталган. Ошондой эле эмеректерде жогорулатылган баада сатып алуу келишимдерди түзүшүп, санаторияга 1.577.602 сом өлчөмүндөгү зыян келтиришкен. Бул боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 240-беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Эсептөө палатасы Ош шаарынын 2021 жылга бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзгөн шайкештик аудиттин жыйынтыгында 336.834.400 сомдук бузуулар аныкталган. Анын ичинен 41.402.900 сом каржылык мыйзам бузуулар, ал эми бюджеттик резервтер жана жоготуулар 250.168.300 сомду түзгөн. Мындан тышкары 36.263.200 сомдук сарамжалсыз пайдаланылган каражат аныкталган. Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттар тобу өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу чечимин чыгарды. Бул чечим сунуштама катары президентке жөнөтүлөт. Аталган фракциялар кошмо жыйын өткөрүп, 2024 жылы глобалдык фонд тарабынан бериле турган 29 миллион доллардын максаттуу пайдаланышын талкуулашты. Эл өкүлдөрү каражаттын көпчүлүк бөлүгү гомосексуалдарды колдоого жумшалып жатканын, ага мамлекеттик көзөмөл киргизүү керектигин айтышты. Себеби учурда грантты прон алып, улуттук каада салттарга, жат көрүнүштөрдү колдоого сарптап, отчет да бербей жатканын белгилешти. Ал эми Байсалов муну көзөмөлдөбөй турганын айтып, жогорку кеңешке кыйнап эле чакырышканын билдирди. Бирок депутат Надира Нарматова бул маселени көзөмөлдөө анын түздөн түз милдет экенин айтты. Натыйжада Байсаловду кызматтан алуу тууралуу президентке сунуштама жиберүү боюнча фракциянын жана депутаттык топтун чечими кабыл алынды. Белгилей кетсек, буга чейин депутат Жылдыз Садырбаева глобалдык фонд ар бир 3 жыл сайын ВИЧке жана кургак учка каршы күрөшүү багытында Кыргызстанга 29 миллион доллардан грант берерин айтып, бирок аны бейөкмөт уюмдар башка максатта колдонуп жатканын айткан. Мисал катары гомосексуализмди алдын алууга эмес, пропагандалоого жумшалган каражаттарды атаган. 29 миллион доллар деген ар 3 жылда келип атса, бизде ВИЧ, СПИД азайбаса, туберкулез азайбаса, жанагындай гомосексуалисттер азайбаса, тескерисинче эркек аял болом, аял эркек болом деп жүрсө жаштарыбыз. А биз отурабыз элдин өкүлү деп. Өкмөттүн орун басары келип алып мыскылдап отурат. Ошон үчүн бул күйүп мамлекеттик деңгээлде чечим чыга турган маселе. А биз болсо отурабыз бири-бирибизди кытыгылап коюп, кайым айтышып. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, жанагы менин сунушумду колго салыңыз дагы бул тармакты боюнча конкреттүү чечим чыга турган кылып президентке сунушубузду берейлик. Ата журт Кыргызстан жана мекенчил фракциясынын атынан. Көмүргө көмүлүп жолубуз талкаланды. Кара Суу шаарынын тургундары поезд станциясындагы жолду тосуп салышты. Жергиликтүүлөр шаардын так ортосундагы бекетте көмүр ташууга каршылыгын билдирип,
оор жүк ташуучу унаалар жаңы салынган жолду бузуп салганын айтып чыгышты. Ошондой эле көмүрдүн чаңы шаарды каптап, жол коопсуздугуна дагы коркунуч жаралып жатат дешет. Шаардык депутаттар фирмалардын ишмердүүлүгүнө уруксаат кагазы жок экенин аныктаган. Темир жол бекетинде ош бирим жана өзгөндөн келген көмүр чет өлкөлөргө экспорттолуп турган. Кара-Суу шаарынын Гапарайтиев жана Мез көчөсүнүн тургундары поезд станциясындагы жолду тосуп, камаздарды киргизбей коюшту. Жергиликтүүлөр жаңы салынган асфальтты оор жүк ташуучу унаалар талкалап, үйлөрүнө чейин жаракка кеткенин айтып чыгышты. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү 2 көчөдө камаздардын көптүгүнөн жол тыгынып пайда болуп, көмүрдүн чаңы каптап жатканын билдиришти. Нараазычылыкка чогулгандар жолду тосуп, көмүр базаны калктуу конуш жок аймакка көчүрүү талабын коюп жатышат. Bu жактан Примиптикке келет, bu жактан өзгөнүккө келет. Эки жактан келип, мындай кылып эле үстүбүздөн көмүрдү үйүп таштады. Мына Бишкекте 1 айлык түтүнгө өлүп калдык деп шунча топалан калды. Биз жыл боюна жеп атабыз менен көмүрдү. Шемесеңиздер караңыздар, мына көмүрдүн үстү ям жабылбайт. Чаңытып келет, чаңытып кетет. Тем более базардын жаныбыз. Бир чыппы болсо көрөсүңөр мына. Жолубуз ham өлдү. Жолду башы жүрүп болбойт. Үйлөрүлөрү жарылды. Эки тамандан жүрүп атат, бир таман эмес. Ошол жерде отурат го айланайын депутат Примип. Сенин көмүрүң ошол жерде. Сенен суранамы? Как это житель катары. Шу жерден көмүрүңдү башка жака апарчы. Мына турат Жалалабадтын темир жолу турат. Кескен жар турат. Жол деген кеңири. 100 КАМАЗ, 200 КАМАЗ келет. Лекин буну чорасы жок. Только жегендер жеп атат, эткендер этип атат, нема кылып атат, шу жактан жоголуп атат. В общем, биз шарайтыбыз кыйын положениеге калды. Биз башында жашап атабыз көмүргө батып. Биз таза абады халаймыз, бизге бу көмүрлөрдү кереги жок. Кайерге алып барып төктү, шу жерден йыгыштырылсын. Биз оор жүк ташуучу унаалардын каттамы күнү-түнү тынчтык бербейт дешет. Айдоочулар катуу ылдамдык менен өтүшкөндүктөн мектеп окуучуларына кооптулук жаралып жатканын билдиришти. КАМАЗдардын ашыкча салмагы менен келгендиктен жолдун боюндагы үйлөрдүн дубалдары жарылып кеткенин айтышты. 2012 чейин бул жерде 1 КАМАЗ түшкөн эмес. 10га чейин. Андан кийин жүктөөнүн негизи кызматы бул бияктан Арапбаев, анан бияктан Ош Бирим. Улам Примовдун жүк машиналары келе баштагандан бул жерден Тараза бар. Бул жерденчи. Нар жактан Кашкаштактан жүктөгөндө Таразага туура келбей калат. Туура келбей калганда аяктан жүктөп барып кайтадан түшүргөнгө расход болуп кеткенден аны берден эптеп нелегальный кылыппы, легальный кылыппы, кыскасы ушул жагына түшүрө турган болуп. Өзү негизи анда стоянкасы ham жооп бербейт стандартка. Жерде башы үйлөрүбүз, өзүбүзгө демалыш башы болбой калды да. Былтыр сентябрда арыздан жол тосконбуз, результат болгон жок. Азыр кимге арызданышыбызды билбейбиз. Ушуну чечип берсин, келбесин бизге. Башка жол менен ташысын. Болду, келбесин. Умуман ынтымаксыз ошол. Поезд станциясындагы көмүр базы 2014-жылдан бери иштеп келет. Көмүрдү Ош Бирим жана Азамат Арапбаевдин фирмалары бекеттен Европага чейин экспорттошот. Бирок бул аймакты көмүр базасына айлантууга уруксат кагаздары жок экенин шаардык кеңешинин депутаттары аныктаган. Мындан улам жергиликтүү депутаттар борбордук бийликке кайрылып, оор жүк ташуучу унаалардын ээлерине чара көрүп берүүнү өтүнүшөт. Мына жерден бул көчөнүн башына чейин тизилип чыгып кетет. Бул көчөнүн башына чейин чыгып кетет. Мына бир экранын мынакта көрсөтүп коер, мына КАМАЗдын бардыгы ушул жака кирген КАМАЗдар. Ушул жерде бизде тротуарыбыз ham жок эле. Быйыл тротуар салдык. Үйгө кирип жашай албайт. Аялдарыбыз кирин жууп эшикке жая албайт, ишенсеңер. Безинче отуп немеде өз бирине бири шылтап эле чечилбейт. Мына акимибиз жакында кетип калды. 1 жылдан бери мени алдап келди. Акылбек Абсатарович, мына менин кароомдо личный биринчи книганын биринчи бетинде, эжеринин бетинде жазылып турат. Мен карайынбы деп. Мына базарыбыз Орто Азияга даңкы кеткен базар, эл, кым-кут, мына ошол жерден объездной жол, жеңил машина келет. Мына көзүңөр менен көрүп атасыңар, чаңдын канчалык деңгээлде. Ошол чаңды жутуп эл жашап атат, ошол чаңды жутуп окуучуларыбыз окуп атат. Бу бийлик деген шаардагы элдин келечеги, эл бар, бийлик бар да. Жергиликтүүлөр 9 жылдан бери көмүр базаны көчүрүү талабын коюп келишет. Жол тоскондор жаңы асфальт бузулгандыгы үчүн фирмалардан компенсация дагы төлөп берүүнү талап кылышат. Поезд станциясындагы көмүр вагон аркылуу Өзбекстан жана Европага чыгып турат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.
Ош шаардык мэриясынын коллегиялык жыйыны өттү. Анда капиталды курулуш башкармалыгынын жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү каралды. Быйыл Ош шаарындагы негизги жол болгон Абсамат Масалиев көчөсүнө жаңы асфальт төшөлөт. Жыйында шаар мэри жолдорду сапаттуу оңдоо талабын койду. Андан сырткары жол сызыктарын сызуу иштерин жүргүзүү тыгын жаратып, шаардыктарды нааразы кылууда. Мындан улам бул жумуштар түнкүсүн аткарылмай болду. Ош шаардык мэриясынын кезектеги коллегиясы өтүп, күн тартибинде 2 маселе каралды. Мында капиталды курулуш башкармалыгынын Ош шаардык жолдор ишканасынын 2023 жылдагы отчету жана акыркы 4 айда аткарылган иштери боюнча маалымат берилди. Ош шаарынын калкынын негизги көйгөйүнө айланган таза суу маселесин чечүү иштери уланууда. Ал үчүн 6 жаңы скважина, эски иштебей турган 6 скважиналарды реабилитациялоо, 6000 метр куб болгон 4 суу кампаларын куруу иштери жүрүп жаткандыгы айтылды. Аны менен катар Масалиев жана Наваи көчөлөрдүн кесилишине тротуардын курулушу май айында башталуусу күтүлүүдө. Шаар мэри социалдык объектилерди курууда сапатына көңүл бурууга жана өз мөөнөтүндө бүткөрүү талабын койду. Kuruluşlarına şehirde ekonomik ösüşün negizgi indikatorlarının biri olup sağlar. Halen meyre tarafından belirgin rasyonaldı және orukları boyunca katı gözümün görüldü. Быйылкы жылы каланын жолдорун оңдоп түзөө иштерине жергиликтүү бюджеттин эсебинен 350 миллион сом акча каражаты каралган. Учурда 2 негизги көчөнү оңдоо планга кирген. Анда Абсамат Масалиев көчөсүнүн 3 чакырым аралыгы капиталдык оңдоодон өтөт. Ошондой эле Ленин көчөсүнүн 1 чакырымына асфальт төшөлөт. Шаардагы жол сызыктарын сызуу тыгын жаратып тургундарды нааразы кылууда. Мындан улам бул жумуштар түнкүсүн аткарылмай болду. Азыр эми чоң проект кылып атпайбыз Масалиев көчөсүндө. Жаңа айтып кеттим. Масалиев көчөсүнүн өзү негиз капиталды кура турган болсок, 450 миллион акча керек болот. Баардыгын чыгарып, анда тендерге берет элек, ал өзү бүтүрөт болчу. Мында биз өзүбүз жасап атабыз. Ошондуктан эгерде ушуга жумуш күчү жетпейт, ошону алабыз. Аткарган жумуштабыз. Бүгүнкү күндө биз 60% уже аткарып койдук да. Азыр эми ошол Бакытжан Ишбеков айткандай, түнү иштеген эффективүү болуп атат да бизгечи. Анан түнүккү иштегендин дагы экинчи тарабы болот. Коопсуздугу кандай болот? Кеңешке чейин жолдор начар да. Ошол жолдорду оңдосо жакшы болмок негизи. Анан пока шаардын ичин жакшы эле го дейт. Ошо сырттагы кеңешке чейин жолдору бир аз начар экен да. Шаардын четиндеги жол эмес, шаардын ичиндеги жолдордон аябай көп немелер, жаман жерлери көп да. Biz bu жолго нааразыбыз чындыгындачы. Шаардын кээ бир жерлери талапка жооп берип атат. Эми кыла турган жерлер көп да кызым. Анан мына кеде мына айрыкча наркы Масалиев көчөсүндө кичине эмелер бар, ямочкалар. Ошону бир караштырып койсо жакшы болот эле. А так мындай иш жакшы алдыга жылдат, эми ушунчалык болот. Мунун ашча болбойт. Ошондой эле Ош шаарынын 57 километр жолун номер 21 жол тейлөө ишканасы карайт. Бул ишкана каражаттын тартыштыгынан жолдорду талаптагыдай тейлей албай келет. Мындан улам аталган мекеме бул жолдорду шаардын кароосуна өткөрүп берүү сунушун билдирди. Шаар мэри Бакытбек Жетигенов аны капиталдык оңдоодон өткөндөн кийин гана алса болоорун билдирди. Шаардын талабы водовоз менен жолду жууп тазалаш керек. Бизде водовоз жок. Светофорлорду жаңылап турушубуз керек. Светофорлорду өчүп калат, карап туруш керек. Электрибиз жок, аны постоянно эле жалдайбыз. Анан жол чийиндерин сызып жаңылап туруш керек да. Пешеходдор өткөн жерди, жол белгилерин жаңылап туруш керек. Жол чийиндери 9 ай мөөнөтү, иштөө мөөнөтү. 9 айдан кийин жаңылап туруш керек. Биз 2022 жылы 10%-ын гана жаңыладык да, мүмкүнчүлүгү ошого гана жетти. Жыйын соңунда Ош шаарына маанилүү долбоорлорду аягына чыгаруу тапшырмасы берилди. Эске салсак, Ош шаарынын негизги жана ички жолдору 550 чакырымда камтыйт. Анын 80% эскирип, жараксыз абалга кептелген. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.
Кара сууда аз камсыз болгон 300 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Алар буга чейин чакан бизнес пландарын көрсөтүп, жөлөк пул ордуна каражат алууну тандашкан. Райондо чакан иш баштоону каалаган үй бүлөлөрдүн 80% мал чарбачылыгына ыктап жатышат. Кара суу районунда 6000 чукул аз камсыз болгон үй бүлө катталган болсо, социалдык контракт долбоор аркылуу алардын саны бир жылда 10% азаят. Ал эми мамлекеттен кайтарымсыз берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылып жатышын президенттин оштогу өкүлү текшерүүгө алды. Кененирээк кийинки материалда. Нариман Айрыкмөтө, Касымова Турдихан Ибайтуллаевна. Кара суу районунда 300 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 000 сомдун сертификаты тапшырылды. Ушуну менен Кара сууда быйыл 600 үй бүлө социалдык контракт долбоору менен чакан бизнес ачып жатышат. Буга чейин бул үй бүлөлөр аз камсыз болгондордун катарын толуктап, мамлекеттен жардам алып келсе, мындан ары ишкер үй бүлөлөргө айланып, жумуш менен камсыз болушат. Ар бир иш-чара өзүнүн максаты болот. Жогоруда айтылды. Бүгүнкү ушундай каражаттар бөлүнүп атканы sizlerge şu proyektin başına yardımı olsun. Andan keyin uşul uy бүлө кубаттуу үй бүлөгө айлансын. Andan keyin ошол жумуш жолундарын түзсүн. Анан мамлекетке жардам бере турганда үй бүлөлөргө айлангыла деген биздин максатыбыз бар. Айтып берет, кошумча набор ключтөрдү алганбыз. Ошол. Имараттын өзүнүн жарага канча калып атасыз? Айына 5 000 төлөйбүз. Буга чейин Кара сууда 350 үй бүлө 100 000 сомдон алган болчу. Алардын катарында Айдана Абибилла кызынын жаш үй бүлөсү бар. Алар 2 баласына мамлекеттен 2400 сом жөлөк пул алып келген. 100 000 сомго алар унаа оңдоочу жай ачып иштетип жатышкан чагы. 2 балама пособие алчубуз. 2,5 000. Аны бизге ошо соц контракттын негизинде өкмөт тарабынан 100 000 сом акчалай берилди. Жардам катары. Ошол негизинде чакан ишкана ачканбыз. Ошол азыр жакшы, Кудай буйруса, иштеп атабыз. Ошо өкмөтүбүзгө рахмат. Бүгүн президенттин оштогу өкүлү Кара суудагы социалдык контракт долбооруна катышкан үй бүлөлөрдү кыдырып, акчаны максаттуу колдонулуп жатканын текшерди. Район боюнча каражат алгандардын 80% мал чарбачылыгына жумшаган. Андан сырткары Кара суу базарынан орун алып, бизнес баштагандар бар. Ошол өзүнүн эле үй бүлөсүн эмес, кошумча дагы бир шеригимди алып алып иштетип атам деп атпайбы? Анткени ал шериги да бүгүн ушу үйүнө каражат, үй бүлөсүн багып аткан учурду көрүп алып, мындай бир абдан бир жакшы кубанарлык нерселерди көрүп атабыз. Бирок башка бир багыттары бар. Мынакей мисалы ушу мал чарбасы боюнча дагы көп долбоорлор жазылат экен. Эми 80% мал чарбасына багытталыптыр ушул Кара суу районундагы мындай бир долбоорлордун багыты. Ал жерде дагы бир көп көйгөйлөр кошо жарылышы мүмкүн. Бүгүн ушу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биз тапшырма берип түшүрүп атабыз. Эгерде бир тоютунан маселе болсо, же бир ушундай бир жер маселеси болсо, мына кошо чечип турушубуз керек. Социалдык контракт долбоору аркылуу 100 000 сомдон 2022 жылы 2800 үй бүлө каражат алган. 2023 жылы 8 000ден ашуун үй бүлө чакан ишкерлик үчүн 100 000 сомдон алды. Жыл соңуна чейин мындай үй бүлөлөрдүн санын 10 000ден ашыруу пландалган. Социалдык контракт долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып баштаган. Ага ылайык айырылуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берүү, узак мөөнөттүү бизнести ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мектептерде ысык тамак уюштурууда таза суунун жоктугу мектеп имаратынын авариялык абалда болушу көйгөй жаратууда. Бул тууралуу Кара суу районундагы Эрматов мектебин ысык тамакка кошуу иш-чарасында айтылды. Ысык тамак уюштурууга көбүнчө эл аралык уюмдар демеушчүлүк кылат. Алар эң ириде мектеп ашканасын оңдоп түзөөдөн өткөргөндүктөн имараттын өзү да авариялык абалда болбосун деген талап коюшууда. Ал эми быйыл Ош облусунда 64 мектепте ысык тамак уюштуруу пландалган. Кененирээк кийинки материалда.
Кара Суу районуна караштуу номер 139 Эрматов мектебинин окуучулары мындан ары мектептен ысык тамак ичишет. Аны АКШ тарабынан каржыланган Мерсико уюму ишке ашырып жатат. Алар 2 жыл бою ысык тамактын чыгымын каржылап турмай болушту. Андан ары мектеп администрациясы колго алышы керек. Жалпысынан 280 бала ысык тамак менен камсыз болууда. Балдарды жакшы тамак менен камсыздандыруу, азыктандыруу кандай маанилүү экенин билебиз. Мен өзүм 3 баланын атасы катары жакшы билем. Балдардын курсагы ач болгондо алар окууга көңүлү бура албай калышат. Балдардын курсагы ток болсо, жакшы окуйт, мектепке такай барып турушат. Жана дагы ден соолугу чың болуп чоңоюшат. Кыргызстанда мектептер менен бала бакчаларда ысык тамак уюштурууда көйгөйлөр көп. Өлкөдө 4260 объектинин дээрлик жарымында санитардык талаптар аткарылбайт. Адистердин айтымында айылдарда таза суунун жоктугу жана мектептин авариялык абалда болгондугу үчүн эл аралык уюмдар демөөрчү болуудан баш тарткан учурлар бар. Ысык тамакты жайылтуу үчүн дал ушул көйгөйлөрдү чечүү керек дешет. Айылдык окуучуларды, айылдык мектептерди көбүрөөк камтышыбыз керек. Азыр бизде 7 областта тең иштейбиз. Бардык областтарда эң ушу Баткендин чек арадагы суусу жок жерлерге дагы иштегенге туура келет. Жалал Абад областында, Чүйдө дагы өтө муктаж мектептерибиз көп. Ошон үчүн азыр биз Ош областында бүгүн Эрматов мектебинде болуп атабыз. Ош областында биз Ош облусунда 500дөн ашык мектепти ысык тамак менен камсыз кылуу үчүн 3 эл аралык уюм иш алып барышууда. Алар АКШнын айыл чарба министрлиги тарабынан каржыланган Мерсико уюму жана буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, Орусиянын тармактык тамактануу институту менен биргеликте жергиликтүү бийлик да колдон келген көмөгүн көрсөтөт. Бүгүн ушул 552 мектептин 37% ысык тамак менен камсыздоого муктаж. Ошол жаатта биз иш аракеттерди, пландарды коюп иштеп атабыз. 2023-26 жылдарга Ош облусунун өнүктүрүү программасын азыр жазуунун үстүндө иштеп атабыз. Ошол программага долбоорун атайын киргиздик. Ушул 26 жылга чейин Ош облусунун аймагында ысык тамак менен толугу менен камсыздоо жагын планга киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө ошол донор уюмдары менен өкмөттүк эмес уюмдар менен атайын кызматташуу жаатында бир топ маанилүү иш аракеттерди жасап атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча мектептердин 65% ысык тамак берүүгө өткөн. Калган мектептерде таза суунун жоктугу көйгөй жаратууда. Жаңы мыйзамда мектептерге ысык тамак уюштурууда зарыл болгон шарттар камтылган. Эми бардык мектептер чай, токоч менен чектелбестен толук кандуу тамак уюштуруусу талап. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кара Суу районунда быйыл жол кырсыктарынын саны 18 фактыга көбөйгөн. Мындан улам райондук жол кыймылынын камсыздоо башкармалыгы жана райондук прокуратура менен биргеликте айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мында авто кырсыктан жабыркаган унаа эскертүү көргөзмөсү катары шаар аралап тургундарга этият болуу эрежелерди сактоо эскертилди. Андан сырткары Кара Суу базарынын айланасындагы айдоочуларга түшүндүрүү жыйыны уюштурулду. Анда жарандар жол эрежелерине байланыштуу суроолорун беришти. Прокуратура кызматы менен совместно биз биргеликте рейд өткөзүп, ушул жөө жүрүштү өткөзүп атабыз. Жөө жүрүштүн максаты жол кыймыл жол эрежесин бузган айдоочуларга жана жол кырсыгына учураган айдоочуларга бул мындай автоунааларды, жол кырсыкка учураган автоунааларды көрсөтүп, ушул адамдардын сезимдерин ойготуунун негизинде кылып атабыз. Жол кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу боюнча көрсөтмөсүнүн негизинде Кара Суу районунун прокуратурасы тарабынан тийиштүү жана натыйжалуу иш-чаралар жүргүзүлүп жатат деп эсептеймин. Бүгүнкү күндөгү деги эле прокуратура органдарынын жол кырсыктарын алдын алуу эң ишмердүүлүгүнүн эң негизги приоритеттүү багыттарынын бири болуп эсептелет. АКШнын союздаштарынын кадамдарынан жана Борбор Азиядагы аскери ордун калыбына келтирүү аракеттеринин фонунда Россия, Кыргызстан менен Тажикстандагы базаларында аскердик даярдыкты күчөтүүдө. Бул туурасында Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгунун айтканын РИА Новости жазды. АКШ менен анын союздаштары террорчулукка каршы күрөшүүгө жардам беребиз деген шылтоо менен Борбор Азиядагы өзүнүн жайгашуусун калыбына келтирүүгө аракет жасап жатат. Аймактагы өлкөлөргө аскердик инфраструктурасын жайгаштыруу өтүнүчтөрүн биз Шанхай кызматташтык уюмунун мейкиндигиндеги стабилдүүлүккө түздөн-түз келтирилген коркунуч деп эсептейбиз деген Шойгу. Шукуга мүчө өлкөлөрдүн коргонуу министрлеринин Нью-Делиде өткөн жыйынында.
Ал аталған аймақта жайгашкан эки мамлекеттеги Россиялык базалардын аскердик даярдыгын арттырып жаткандыгын билдирген. Биз өзүбүз тараптан Кыргызстан, Тажикстандагы базаларда жаралып калышы мүмкүн деген көйгөйлөргө реакция кыла турган аскердик даярдыкты күчөтөбүз деп кошумчалаган ал. Алдыда ушундай дүйнөдө болгон акыркы окуяларга кесиптешим токтолот. Саламатта калыңыздар.